Саламатсыңарбы балдар? Кезектеги видео сабагыбызды баштайлы. Экранга көңүл буруп, бүгүнкү сабакта кандай тапшырма менен иштерибизге көңүл бөлүп алгыла. Демек, бүгүнкү сабакта талдоо же анализдөө деңгээлиндеги тапшырмаларды талдоону улантабыз балдар. Демек, биринчи тапшырмага көңүл бургула. Бизде жогоруда ар кандай организмдердин жүрөктөрүнүн структуралык диаграммалары келтирилген. 1-ден 4-кө чейинки сүрөттө. Ушул жүрөктүн кандай структурасы денени туруктуу температура менен камсыз кылат деген бизде тапшырма берилген. Ушул тапшырманы аткарыш үчүн балдар, ушул берилген 4 сүрөттөгү жүрөктөрдүн түзүлүшүн ар бирөөсүн кыскача талдап алышыбыз керек. Демек, биринчи организмдин денесинин температурасынын туруктуулугу жүрөктүн кайсы түзүлүшүн камсыз кыла турганын аныктап алышыбыз керек. Бул боюнча силер 7 класстын курсунан, зоология курсунан жана анатомия курсунан өтүп кеткенсиңер балдар. Демек, биринчи сүрөттө бизде балыктын жүрөгүнүн түзүлүшү берилген. Бул жерде балыктын жүрөгүнүн түзүлүшү 2 бөлүктөн турат. Жүрөк дүлөйчөдөн жана 1 жүрөк карынчадан. Ал эми экинчи сүрөттө сүт эмүүчүнүн жүрөгүнүн түзүлүшү берилген. 2 жүрөк дүлөйчөдөн жана 2 жүрөк карынчадан. Карынчалардын ортосунда чоң калың тосмо бар. Ошо тосмо аркылуу бөлүнүп турат. 3-чү сүрөттө рептилиянын жүрөгүнүн түзүлүшү берилген. Рептилиялардын жүрөгүнүн түзүлүшү 2 жүрөк дүлөйчөсүнөн жана 1 жүрөк карынчасынан турат. Ал эми 4-чү сүрөттө бизде жерде сууда жашоочулардын жүрөгү берилген. Жүрөгүнүн түзүлүшү берилген. Жерде сууда жашоочулардын жүрөгүнүн түзүлүшү 2 дүлөйчөдөн жана 1 карынчадан бар. Ал эми алардын ортосунда тосмо жок. Башкача айтканда бөлүнбөгөн. Демек, ошол диаграммага азыр биз кайра кайрылабыз. Демек, жообун карап, биз жогоруда ар бир жаныбардын жүрөгүнүн түзүлүшүн талдап кеттик. Эми ошол талдагандын негизинде биз жообун таап алалычы. Демек, жообу диаграмманын 2-чи сүрөттөгү Б варианты, башкача айтканда 2-чи сүрөт. Бул жерде сүт эмүүчүлөрдүн денесинин температурасы туруктуу. Эмне үчүн? Себеби деген, жогоруда биз айтып кеткен карынчыктардын ортосундагы калың тосмо артерия жана вена кандардын кошулбагандыгын камсыз кылып турат. Ошондуктан сүт эмүүчүлөрдүн денесинин температурасы туруктуу. Алардын денеси сырткы же болбосо тышкы айлана чөйрөнүн температурасынан көз каранды эмес. Мынакей жогоруда тапшырманы да бир сыйра карап алгыла. Демек, бизде Б варианты 2-чи сүрөттө турат. Ошол 2-чи сүрөттө, демек, В варианты. Көрдүңүздөрбү? Демек, ошол сүт эмүүчүлөрдүн жүрөгүнүн түзүлүшү 4 камерадан турат. Карынчыктын ортосунда чоң калың тосмо бар. Ошол тосмо артерия менен вена кандарды аралаштырбай тургандыктан сүт эмүүчүлөрдүн денесинин температурасы туруктуу. Мына ушинтип биз биринчи тапшырманы балдар карап алдык. Эми балдар 2-чи тапшырмага көңүл буралы. Бизге жогоруда ар кандай формадагы жалбырактары бар жебе жалбырак өсүмдүгүнүн сүрөтү берилген. Ошол жебе жалбырак өсүмдүктүн сүрөтүндө жебе жалбырактын 3 түрлүү жалбырагы бар. Себеби дегенде, булар сууда жашагандыктан суунун астында, суунун үстүндө калкып жүргөн жана суунун үстүндөгү атмосфералык аба менен дем алган, демек, жалбырактын түрү бар. Ошол жалбырактын түрлөрүнөн бизге кандай тапшырманы аткаргыла деп атат. Демек, биз ошо жебе жалбырак өсүмдүгүнүн кайсы түрүндөгү жалбырак пластинкасынын 2 бетинде тең 3 жылчыкчалары бар деген маселени аткарышыбыз керек. Бизге варианттар берилген. А 1-чи жана 2-чи гана, Б 1-чи жана 3-чү гана, В 3-чү гана, Г 1-чи гана. Кана эмесе талдап көрөлүкчү балдар. Бул тапшырмада албетте жалбырак пластинкасындагы 3 жылчыкчалар, алардын түзүлүшү жана анын кызматтары жөнүндө билишибиз керек. Албетте муну биз мектеп курсунан окуп өткөнсүңөр. Жана жалбырактын негизги функциясы бул абадагы кычкылтекти сиңирүү, көмүр кычкыл газын сиңирүү, кычкылтекти бөлүп чыгаруу.
жана сууну булантуу. Муну билип алгандан кийин демек үчүнчү сүрөттөгү жалбыракты карап көрөлү. Суунун астындагы формасын карап көргүлө балдар. Узунча келген. Демек үчүнчү сүрөттөгү суунун астындагы жалбырак, жайгашкан жалбыракта үт жылжыкчалары жок. Ага анын кереги деле жок. Себеби ал жалбырактар суудагы кычкылтек менен дем алат. Андан кийинки экинчи сүрөттөгү жалбыракты карап көрөлү. Суунун үстүндө калкып жайгашкан жалбырактар. Суунун үстүнкү бетинде сүзүп жүргөн жалбырак пластинкасында үт жылжыкчалары үстүнкү бетинде жайгашат. Себеби суудагы кычкылтектин концентрациясы аз болгондуктан кычкылтекти абадан сиңирип алыш керек болот. Бул балдар ыңгайланышуу. Ал эми биз биринчи сүрөттөгү жалбыракты карап көрөлү балдар. Демек биринчи сүрөттөгү жалбырак суунун үстүндө, абада жайгашкан. Бул жалбырактардын үт жылжыкчалары бар. Алардын үт жылжыкчалары жалбырак пластинкасынын үстүнкү бетинде жайгашкан. Бул бизге баарыбызга белгилүү балдар. Анда эмесе балдар, бүгүнкү биздин кезектеги видео сабагыбыз аягына чыкты. Кийинки сабактан жолукканга чейин саламатта болгула.